кайчы пикир демократиялык мамлекетте болуш керек. Биз дагы Кудайга шүгүр эле, биз деле кайчы пикир ойлорду деле айтып жүргөнбүз, азыр деле айтып атабыз. Бирок ошол эле кезде кайчы пикир айтуу укуктан тышкары ошол эле кезде милдет дагы бар да. Жарандын милдети, жоопкерчилик дегендей. Анан бүгүнкү күнү ошол укук көбүрөөк болуп, жоопкерчилик азыраак болуп атат. Себеби эми бул баарыбыз эле түшүнүп атабыз, бийлик деле түшүнүп атат, оппозиция деле түшүнүп атат. Кемпир-абадтын тегерегиндеги маселе бул ар бирине болгон шарт жана мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуш керек да. Эки мамлекеттин ушундай турат. Жок, мен ички саясий кырдаалды айтып атам да. Мисалы азыркы күнү бул ратификациядан өтүп, эки президент кол койгон күндө деле мунун тегерегинде саясий манипуляциялар сөзсүз түрдө болот. Бул саясий манипуляциялар керек болсо айрым топторду мындай бир аккумулировать кылып, кыймылга келтиртип, көчөгө чыгуу аракеттери дагы болот да. Себеби бул жерде мекенчил сезимдер, жердин кымбаттыгы жана башка жана ушул сыяктуу нерселердин баардыгы бул экинчи маселе болуп атат да. Эң алгачкы алардын алдында турган маселе бул кейс менен, бул триггердин жардамы менен бир максатка жетүү да.